Үй бүлөдө балага таалим тарбия берүүдө үйдөгү жоопкерчиликтердин баардыгын эне өз мойнуна алып алганда ал чарчатуучу ишке айланат. Жана ошондой эле ал үйдөгү андан башка чарбадагы жумуштарына дагы жетишпей калуусуна себеп болот. Ошол себептүү эң алгач балдарга милдеттерин жүктөп беришибиз керек. Мисалы, балдардын милдеттери кандай болушу мүмкүн? Үйдөгү таштандыларды чыгаруу, өзүнүн бети башын тазалоо, идиш аяктарды жуу сыяктуу балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө карата азастан жумуш берип, улам чоңойгон сайын алардын аткара турган жумуштарынын катарын толуктай беришибиз керек. Апасы күнүгө балдардын сабактарын сурап, алар менен бирге тапшырма аткарбай эле сабактардын жыйынтыгы тууралуу бир жумада үй бүлөлүк чогулуш өткөрүп, ал ошол үй бүлөлүк чогулушта ата эне чогуу отуруп балдарынан эсеп кысап ала турган болсо дагы эң сонун ыкма бул. Ошентип биз атага дагы унутуп калган же алыс болуп калган жоопкерчилигин сөзсүз сезүүгө убакыт келип жетет. Ал киши дагы үйдөгү баардык окуянын чоо жайы менен жакындан тааныш болуп турат. Убакыттын өтүшү менен анын аткара турган милдеттери дагы көбөйүп, жоопкерчиликтери дагы күчөйт. Балдар дагы жоопкерчилик эмне экенин сезе баштайт. Балдардын тезирээк туура жолго түшүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анткени балдар канчалык чоңойгон сайын алар менен алака түзүү дагы ошончолук кыйын боло баштайт.